Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Достор, баарыңыздарга айта кетчү нерсе. Баарыбыз билгендей эле Санчо Бек каналы элге кайрылуу жасап чыкты. Кичинекей ийинибиз ооруп жаткандыгына байланыштуу сбор ачылып, керектелүүчү сумма $50.000 болуп жаткандыктан баарыңыздардан кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Көп түкүрсө көл болот дегендей аз-аздан болсо дагы экрандагы реквизиттерге которсоңуздар болот. Толук маалымат Санчо Бек каналында. Тасма негизинен Кытайды 20-кылымдын башындагы Шанхай шаарындагы болгон окуяларды сүрөттөйт. Биз А дегенде эле кедей үй бүлөдө туулуп өскөн Чен Датчы менен таанышабыз. Ал көбүнчө убактысын көчөдө өткөрүп, ар кандай иштер менен алектенип жанын бакчу. Бир жолу ал досу экөө Чжэцюн аттуу кызды көрүп калышат. Чжэцюн бий мектебинде окуган кыз болуп, согуш өнөрүн өзүнө камтыган өзгөчө ыкмадагы бийлерди бийлечү. Бирок ал башкы каарман болуп сахнага чыгуу эмнегедир буйрбай, устаты аны уруша берчү. Ошол күндөр аралыгында Чен Датчы менен Чжэцюн таанышып калышып, сүйүүлөрү ачылып, сонун күндөрдү өткөрө башташат. Бирок күндөрдүн бир күнүндө Чен үчүн жаман иш болуп, Чен иштеген дүкөндүн ээсинин аялы анын көзүнө чөп салып башка эркек менен жүргөн болот. Дал ушул ишке Чен өзү күбө болуп калып, ал эркек кайсы бир капитан болуп чыгат. Ошондо капитан күтүлбөгөн жерден Ченди уруп төмөнгө кулатып, эси ооп калган Чен бир кезде түрмөдөн көзүн ачат. Ошол жерде аны менен кошо камалып турган дагы бир банда мүчөсү бар болчу. Эмне үчүн түрмөгө түшүп калганын түшүнбөй турган Чен ошол адамдан болгон иштин жайын угуп түшүнөт. Көрсө кылган ишин жашыруу үчүн капитан дүкөндүн ээсин өлтүрүп, аны болсо Чен өлтүрдү деп айыптатып түрмөгө каматып коюптур. Албетте байлык бийлиги бар күчтүүлөр гана үстөмдүк кылып, алсыздар ушинтип ар дайым кор болуп кете берчү. Ошондо банда мүчөсү Ченге сунуш киргизип, азыр менин адамдарым келип мени куткарып кетишет. Эгер сен мага кошулам десең, бул сага жападан жалгыз мүмкүнчүлүк. Мен сени бул жерден куткарып кетем. Сен болсо мага кошулуп карызыңды кайтарып бересиң деп айтат. Аңгыча болбой эле ошол жердеги дубал жарылып, банда мүчөлөрү кирип келип эле түрмө кароолчуларын чекеден кара башташат. Бир кезде ал адам Ченге тапанчаны берип, капитандын адамдарынын бирин өлтүрүүгө буйрук берет. Эгер сен азыр муну өлтүрбөсөң, булар сени өлтүрүшөт. Андыктан тандоо сенде, азыр ал өлөт же сен өлөсүң деп башына мылтыгын такайт. Ошондо Чен ал адамды өлтүрүүгө аргасыз болуп, бандага кошулуп эле ошондон ары Шанхайга кеткен болчу. Албетте Шанхайда криминал күч алып турган кези болуп, убакыттын өтүшү менен Чен банда ичиндеги көрүнүктүү адамдарга айлана баштайт. Бир күнү тиги район, бул район деп бөлүнгөндөй эле эки райондун бандалары кандайдыр бир талашуудан улам конфликт башталып кетет. Катуу кыргын башталып, эки жааттан тең адамдар өлө баштап, бир кезде алардын согушун Хун Шаотин аттуу магнат келип тапанчасын атып токтотот. Көрсө Хун дээрлик бүткүл Шанхайды көзөмөлдөп башында турган адам болуп, эки жаатты эки жака таратып, мындан ары бул аймактарды өзү көзөмөлгө алмакчы болот. Ошол жерден ал Чен Датчынын тайманбастыгын, эр жүрөктүүлүгүн жана акылын көрүп, аны өлтүртпөй тескерисинче өзүнө алдыртып келет. Хун өзү казино, портторду, дээрлик шаардагы бүткүл бизнес жааттарды колго алган болуп, эски мафиянын эрежелерин карманып, берилгендикти баалап, ошону менен катар эле эл ичинде тартипти бекем кармачу. Албетте чоң күчтөрдү гана талкалап, карапайым элге басым жасабагандыктан Хун эл алдында аброюн топтоп, мындайча айтканда бийликтен тышкаркы шаардын кароолчусу, башкаруучусу болуп калды. Ошентип Хун Ченди өзүнүн канатына алып калкалап, ага жумуш берип жана шаардагы өзүнүн мыйзамдарын үйрөтө баштайт. Ата-энеси жок жетим өскөн Чен үчүн албетте Хун анын атасындай эле болуп калды. Бирок жашоосу кыйла жакшырганы менен албетте Чен криминалдык дүйнөгө сүңгүп кирип баратты. Эң башында ага жөнөкөй гана тапшырмалар берилчү. Бирок бара-бара тапшырмалар оорлоп, татаалдап отуруп, бир кезде Чен башка чоң күчтөр, душмандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн деңгээлге да жетет. Чендин башкалардан айырмачылыгы, ал өзүнүн бийлигин колдонуп өтө каардуулукка барчу эмес. Алсыздарды кемсинтпей жана айткан сөзүнө бек тургандыгы үчүн бара-бара элдер ага ишенип, кадимкидей эле сыйлап башташат. Хундун алдында дагы Чендин аброю көтөрүлүп, ошондуктан Хун Ченди өзүнүн оң колу кылып алат да, өтө маанилүү маселелерди чечүүнү бир гана Ченге тапшырчу. Албетте Чен бул кезде Чжэцюн менен дагы эле мамиле куруп, экөөнүн сүйүүсү дагы эле толкуп ташып турган эле. Бирок күндөрдүн биринде Чен менен Чжэцюн бирге жүргөн кезде Ченге криминалдык кол салуу болуп, атыш башталып кетет. Ошондо Чжэцюндун өмүрүнө чоң кооптулук жаралып, Чен аны араң дегенде сактап куткарып калат.
Чжэчжун эми гана Чендин чынында кандай иштер менен алектенип жүргөндүгүн билип, криминалдан коркоорун айтып, мен мындай жашоону такыр элестете албайм деп болбой коет. Ошондо Чен эки тандоо алдында калат. Ал же сүйүүнү же криминалды тандашы керек эле. Ал айласыдан криминалды тандайт. Анткени анын орду бул кезде өтө эле көрүнүктүү болуп, Хундан кийинки эле криминалдык магнат болуу алдында турган. Эгер ал бул ишин жөндөн эле таштап кетип кала турган болсо, ошончо элдин ишеничи акталбай, ошону менен катар эле Чен өзүнүн да Чжэчжундун дагы өмүрүнө коркунуч жаратып коймок. Анткени Шанхайдын криминалдык дүйнөсү бир ордунда токтоп турган жок. Карыган магнаттар алысырап, ал эми жаш лидерлер бийликке жолунуп турган чагы. Ошондуктан Хундун оң колу болгон Чен көбүнчө Хундун ордунан маселени чечип, кээде күч колдонуп ар кандай иш-аракеттерди жүргүзө баштайт. Натыйжада башка лидерлер бир тарабынан Ченден коркушса, бир тарабынан аны жаман көрүп жек көрө башташат. Хун бул мезгилде өз аялы боло туруп Ламанч деген кыз менен мамиле куруп жүргөн. Ошол Ламанчты капитандын баласы аскер башчы дагы жактырып калып, күтүлбөгөн жерден эле конфликт пайда болуп кетет. Бул деген сөз криминалдык бийлик менен мамлекеттик аскердик бийликтин тиреши болчу. Хунду түрмөгө камап салганда Чен башчысын куткарып бошотуп алуу үчүн барып, бирок капитандын баласы Чендин бир да айткан бир сөзүнө көнбөй, аны тизелетип айнектин үстүнөн бастыртат. Ошондо капитан өзү келип, Чен капитандын тилин таап, силерде аскердик күч бар, бийлик бар, бирок акчаңар жок. Ал эми бизде болсо шаардын баардык бизнеси биздин колубузда. Эгерде биргелешсек мындан да күчтөнөбүз. Силерде мындан ары акча да болот деп айтып, мындай сунушка капитан макул болуп, табылган пайданын 50% үлүшүн алмакчы болот. Ошентип түрмөдөн чыккан Хун берилгендиги үчүн Ченге дагы бир жолу ыраазы болуп, генерал Мао менен да жакшы алака түзүшүп, чогуу иш алып бара башташат. Генерал Мао албетте мамлекеттик бийлик деп мыйзамды сүйлөгөнү менен, көбүнчө учурларда ал өтө кыйтырлык кылып, мыйзамсыз иштери үчүн бизнесмендерди, кримтөбөлдөрдү камап коркутуп, андан кийин алардын акчасына үлүшкер болуп эле аларды чыгарып жиберчү. Бирок өзү эл алдында таза болуп, бир да кылмыш кылбаган адам катары көрүнүп, ак бойдон кала берчү. Ошентип арадан дагы бир канчалаган жылдар өтүп, бул кезде Чен Даци кырчындай жаштык кезинен бир аз өтүп калгандыгын көрөбүз. Дал ушул жылдары Кытай менен Япониянын согушу уланып жаткан мезгили. Япондор күч алып Шанхайды дагы оккупациялоого аракет кылышып, тыңчылар билинбестен шаарга аралап киришип, кысым башталып, кээ бир банда башчылары, чиновниктер дагы сатылып кете башташат. Ушундайча алар шаарды толугу менен басып алмак. Эми япондор Ченге дагы байланышка чыгышып, эми сен дагы өз эркиң менен бизге кызмат кыл. Албетте акчадан маселең болбойт жана биз сени элден коргоп беребиз. Ошону менен катар өз бийлигиңди да сактап каласың деп айтышат. Бирок Чен Даци мындай сунуштан баш тартат. Анткени алар менен кызматташса бул өз шаарын сатканга барабар болмок. Ошондуктан ал өз жеримди, элимди сатпайм, аларды коргоодон баш тартпайм деп айтат. Көрсө бул кезде Чен Даци толугу менен эле магнат болуп, Шанхай шаарын башкарып алган болуп, ал эми Хун болсо баягы эле Ла-Манчтын айынан ички конфликт болуп, аялы жана өзү кошо камалып өлүп кеткен болот. Анткени бийликтегилер сатылган соң Ла-Манчтагы Хунду сатып, баягы капитандын баласы менен жүрүп кеткенин билебиз. Ошондо Хундун кыжыры кайнап, карлыкка да моюн сунуп өзүнүн күчүн биротоло жоготту. Ал эми азыркы учурда билгенибиздей Чен Дацинин жаштык кези эмес. Ал магнат аталып, баягы алгачкы сүйүүсү Чжэчжун менен дагы эки жолго түшкөнүнө бир топ жылдын жүзү болгон. Чжэчжун башка адамга турмушка чыгып, Чен Даци болсо Бао менен баш кошуп жашап жаткан эле. Ушунча жылдан кийин Чен Даци Чжэчжунду кайрадан жолуктуруп, экөө бир аз сүйлөшүп, экөө эки жолго түшкөнгө айтор. Алардын сүйүүлөрү сакталып, ушул кезге чейин сезимдери бар экендиги билинет. Бирок Чжэчжун алардын мурун мамилеси болгондугун күйөөсү билүүсүн каалабайт. Ошентип убакыттын өтүшү менен Шанхайдагы абал уламдан улам курчуп баратты. Күндөрдүн биринде Чжэчжун жашыруун иш кагаздардын биринен Чен Дацюга болгон саясий абалды түшүнүп калат. Ал Чен Дацинин өмүрү коркунучта экенин, аны тузакка түшүрүп өлтүргөнү жатышканын билип калат да. Дароо эле Чен Дацюга телефон чалып, алар сени өлтүргөнү жатышат, эртерээк башка жакка качып кет, жашооңду жаңы барактан башта деп айтса, аны уккан менен деле Чен Дацю эч жакка качпай өз шаарын жана өз адамдарын тандайт. Ал өзүнүн криминалдык күчү өтө азайып баратканын, саткындар чекеден көбөйүп япондор каптап келе жатканын сезсе дагы, саткынчылыктан көрө өлүмдү артыгыраак көрдү окшойт. Ал тескерисинче Чжэчжунга коркунуч жаралып жатканын сезип, Чжэчжунга жана күйөөсүнө түшүндүрүп айтат да аларды учакка салып башка жакка учуруп жиберет. Анткени Шанхайды япондор улам сайын эле кадимкидей бомбалап жатышкан болчу. Ошентип Чендин ички душмандары көбөйүп, саткындар улам ар кайсы жактан чыгып, Чен саткындардын баардыгын өлтүрүп тазалап, өз адамдарын коргоп, карапайым калкка жардам берип, болгон аракетин кылып жатканы менен баары бир деле өзүнүн доору соңуна келип калгандыгын түшүнөт. Ошентип ага акыркы жолу мүмкүнчүлүк беришип, Шанхайдан качып кетип өзүңдү өзүң сактап кал дешсе, Чен бул жолу дагы шаарды тандап, эгер шаар куласа мен дагы шаар менен кошо кулайм деп айтат. Биз ошондо буга чейинки болгон окуяны көрөбүз. Көрсө Чен Чжэчжунду учакка салып учуруп жибергенге чейин андан жардам сурап ички чыккынчыларды биротоло жок кылганга аракет кылыптыр. Ал концерттик кечелердин биринде Чжэчжун бийлеп чыгып,
Ал күнкү максат генерал Нишидону жана япондорго сатылып кеткен генерал Маону өлтүрүш керек эле. А дегенде Чендин адамдары Шанхайды бомбалап жаткан учактарды жана япон аскердик базасын жардырышып, дал ушул мезгилде тополоң башталып, Чен генерал Маону өлтүргөнгө аракет кылат. Чжицюндун жардамы менен генерал Нишидо ошол жерде өлүп, эки тараптуу атышуу жүрүп жатканда Чен бир бөлмөгө кирип барса, генерал Мао бул кезде Чжицюнду туткундап алган болот. Дал эле жаш кездегидей окуя кайталанып, бирок Чен бул жолу Чжицюнду өтө жакын кармап турган генерал Маону ата албай коет. Айласыздан тапанчасын генерал Маого өткөрүп берип, Мао ал тапанчаны алып жатканда ары жактан Чендин аялы Бао кирип калат. Ал Ченге жардам берүү үчүн колуна тапанча кармап келгендиктен Мао аны атып жиберип, Чен болсо чуркап келип генерал Маону өлтүргөнгө мүмкүн болот. Дароо эле Чен окко учкан аялы Баону кучактап ыйлай баштап, мындай кайгылуу окуяны көргөн Чжицюн дагы өзүн өтө жаман сезип ыйлаган бойдон кетет. Ошентип Чендин адамдары Чжицюнду качырып жибергенге мүмкүн болуп, Чендатси болсо бардыгы бүткөнүн, курчоодо тузакта калганын түшүнүп турса дагы, эч жака качканга аракет кылбай жарадар болгон аялын көтөрүп алып сыртка чыгат. Көчөдө болсо канча деген япон аскерлери аларды курчап калышат. Чендатсинин эң негизги трагедиялуу абалы ал ушундай иштерге аралашып жашоодогу чыныгы бактысы менен, чыныгы өзү сүйгөн адам менен адамча жашап өтө албай калгандыгы. Ал эми анын эл алдындагы улуулугу. Ал өз жерин жана элин коргоп, япондорго сатылбагандыгында болду. Ал акырына чейин ошол принципке туруп, өз аялын унаага алып кирип багынбай койгондо, япон аскерлери бардыгы аткылашып алардын быт чытын чыгарат. Ошентип Чендатсинин өлүгү өз аялы менен бирге ошол Шанхайдын көчөсүндө калып, ал Шанхайдын криминалдык дүйнөсүндөгү эң акыркы магнат болуп калды. Дал ушундай көрүнүштөр менен тасма бизге бийлик ар качан убактылуу экенин, ал эми ар намыс өмүрдөн да кымбат турарын көрсөткөн. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.